Саламатсыздарбы, урматтуу кесиптештер. Биздин бүгүнкү учурда кырдаалга байланыштуу өтө муктаж болуп турган онлайн сабактарды өтүүдө керектүү болгон платформалардын бири ушул Multiurok сайты тууралуу сиздерге ал жерден тест түзүүнүн жол жобосу жөнүндө көрсөтүп өтөйүн. Балким сиздерге дагы кереги тийип калар. Ал үчүн кадимки Google Chrome'го кирип Multiurok деп жазышыбыз шарт. Multiurok деп жазып издейбиз. Multiurok сайты ачылды мынакей. Сиз буга чейин бул сайтка катталбаган болсоңуз, анда зарегистрироваться деген жерге кирип туруп, катталып чыгышыңыз шарт. Мен буга чейин катталганмын, ошон үчүн кайра катталуунун кажети жок. Мен өзүмдүн сайтыма киремин. Multiurok сайты бул мугалимдер үчүн өтө жакшы платформалардын бири. Биринчиден сиздин бардык жасаган тесттериңиз бул жерде сакталып турат. Сиз каалаган учурда онлайн түрүндө, кааласаңыз аны басмадан печать этип чыгарып алып деле колдонсоңуз болот да. Менде интернет бир аз жакшы болбой атат. Мынакей, менин өзүмдүн сайтым ачылды. Бул жерде менин жасаган блог, файл, ошондой эле өзүм жөнүндө маалыматтар баары бар. Азыр мен мына ушул жерден өзүбүзгө тиешелүү керектүү болгон тест бөлүмүнө киребиз. Буга чейин дагы мен бул жерден тесттерди түзүп окуучуларга колдонуп жүргөнмүн. Эми жаңы тестти жазуу үчүн добавить тест басабыз. Мынакей, бизге жаңыдан тестти түзүү үчүн атайын бет ачылды. Ал үчүн алгач биз өзүбүздүн түзө турган тест жөнүндө маалымат беришибиз шарт. Маселен, бул тестти мен 11-класс бүтүрүүчүлөрүмө арнап түзүп атам. Ошон үчүн 11-класс жыйырты тапшырмалары деп жазып койдум. Сөзсүз маалымат жазышыбыз кажет. Андан кийин описание. Бул жөнүндө тапшырмалар жөнүндө дагы кыска нуска маалымат берип кетишибиз керек. Бүгүнкү менин тестим сүйлөмдөрдү толтурууга арналган, ошон үчүн боюнча тест тапшырмалары 20 суроодон турат. Жана бул тест үчүн 20 мүнөт убакыт берилген. Ийгилик деп жазып коелу. Эми предмет тандап коюшубуз керек. Родной язык и литература. Класстан 11-класстарды тандадым мен. Сиз кайсы класска түзүп аткан болсоңуз, ошол классты тандап коесуз. Тестти настройкалоодо случайныйды тандасак, ар бир окуучуга тесттин тапшырмалары ар түрдүү болуп түшөт. Бул класста окуучулар аткарып атканда жакшы нерсе. Алар бири-биринен көчүрүү мүмкүнчүлүгү болбойт. Ал эми азыр мен обычный боюнча калтырдым, анткени булар үйүндө отуруп белгилешет. Ошон үчүн ушул боюнча кала берсин. Убакытты сөзсүз түрдө чектеп белгилешибиз керек, анткени билесиздер, жалпы республикалык тестөөлөргө барган окуучуларыбыз көпчүлүк учурларда тесттерди, тапшырмаларды билбегендиктен эмес, убакыттын жетпей калгандыгынан белгилебей калдык деп айтышат. Ошон үчүн аларды белгиленген нөмүрдүн ичинде, аз убакыт ичинде көп тапшырмаларды аткарып, машыктырып үйрөтүшүбүз зарыл. Ошон үчүн мен ар бир суроого 1 мүнөт убакыт бердим. 20 мүнөт убакыт ичинде 20 сурооду тапшырып бүтүш керек алар. Создать тест.
Эми экинчи бөлүккө өтөбүз. Экинчи бөлүк биз уже суроолорду түзүп башташыбыз керек. Бул жерде суроолорду түзүп варианттары менен түзүп баштайбыз. Мен бул мультурок сайттын ушул сүйлөмдөрдү толуктоодо колдонгонумда аябай мага ыңгайлуу. Анткени билесиздер, сүйлөмдөрдү толуктоонун тапшырмалары өтө узак. Эгер биз аны мектепте аткарсак, 45 мүнөттүн ичинде араң 10 эле тапшырманы аткарып бүтөбүз да. Эгер мультурок сайтына мен аны түзүп койсом, анда окуучулар 30-40 тапшырманы аз эле убакыт ичинде иштеп коет. Анан дагы бир мага жаккан жери бул мультурок сайты өзү ушул окуучулардын аткарган иштерин өзү автоматтык түрдө текшерип, өзү упайын чыгарып, ката кеткен жерлерине чейин көрсөтүп, канча мүнөттө белгилеп бүткөндүгүн баарын көрсөтүп берет. Ошон үчүн бул эң ыңгайлуу платформалардын бири. Анда биринчи суроону жазып баштайлы. Адам канчалык көп? Бизге эме керек болот, сызыкча, ошон үчүн мындан жаздым. Көп бүтүр ал өзүн жакшы сезип мына ушундай сүйлөмдөр болот. Мына боштуктарды окуучулар сүйлөмдүн маанисине карап, логикасына карап толтуруп чыгышы кажет. Ал үчүн варианттарды тандайбыз. Билесиздер, сүйлөмдөрдү толуктоодо ар дайым жалпы республикалык тесттөөлөрдө 4 вариант болот. Бул жерде бизде 3 эле вариант берилген. Эгер сиз дагы суроолорду, варианттарды кошомун же кемитемин десеңиз, бул жерден өзгөртсөңүз болот. Мына мен добавить вариант кылдым. Бизге дагы бир вариантты кошуп берди. Демек, мен 4 варианттын негизинде жоопторду жазам. Сергей болот. Эми бул жерден биз туура вариантыны белгилеп коюшубуз керек. Ал үчүн эмне кылабыз? Бул жерде туура варианты Б'сы, аны бир жолу басып коюшубуз кажет. Туура вариантын белгилеп койдук. Бул окуучуга көрүнбөйт. Бул биздин өзүбүзгө гана белгилүү болот. Эми сохранить вопрос. Биздин биринчи сурообуз мына сакталды. Эми экинчи суроого өтөбүз. Ал үчүн дагы добавить вопростон кирип туруп, экинчи сурообузга өтүп кетебиз. Мына ушинтип биз бардык суроолорду жазып бүттүк дейли. Акыркысына сохранить кылып алалы. Бул жерде туура вариантына таап коюш керек. Жүрүң оор болсо, жашоо жеңил болбойт. Жүрүң аз болсо, ошончолук жыргал болот. Ошон үчүн туура варианты Б'сы деп белгилеп алдык. Эми сохранить этебиз. Биздин ушул бардык суроолорду жазып бүткөн соң эмне кылабыз? Биз ссылканы көчүрүп алышыбыз кажет. Ал үчүн биз ссылканы копировать кылып алабыз. Андан соң бул биздин сайтты жаап туруп,
бул жерден WhatsApp'ка киребиз. Ал үчүн сиздер ноутбукту WhatsApp вебге туташтырып койсоңуздар жакшы болот. Дароо эле окуучуларыңызга ушул жерден сиз тесттерди таркатып жиберүү мүмкүнчүлүгүнө ээ болосуз. Биздин WhatsApp веб ачылды. Именно ушул жерден мен өзүмө керектүү группаны тандайм. Мына менин бүтүрүүчү класстарымдын группасы выпускники. Бул жака кирип туруп, жанагы мен копировать этип алган ссылканы бул жерге вставить кылып туруп жөнөтүп коем. Мына менин бүтүрүүчү классымдын группасына мен түзгөн тесттер кирди. Окуучулар ушул ссылка менен киришип, тесттерди жооп беришет. Алар жооп берери менен ошол жооп берип жаткан учурда дароо мага ал маалыматтар келип турат. Ал маалыматтарды көрүү үчүн биз эмне кылабыз? Бул жерден результатыга киребиз. Биз тесттин ссылкасын жиберип койдук. Результатты ачып көрөбүз. Датасы мынакей көрүп турасыздар. Бул жерде жалпы окуучулардан аткарган тапшырмалары, фамилиясы, аты жөнү, классы, жыйынтыгы бүт баары чыгып турат. Кайсы учурда, кайсы числодо канча мүнөттө аткаргандыгын баарын ушул жерден карап көрсөк болот. Калсак муну азыр биз ушул жасаган иштерибизди, тесттерибизди окуучу катары кирип аткарып көрөлү. Мынакей, ал үчүн биз пройти тестти басабыз. Бердиева деп атымды жазамын, имя Гүлназа, название, 1-класс деп койдум. Калсак учительница болсак да болот. Начать тест. Перейти к тесту. Биринчи суроо. Адам канчалык көп окуса, ал өзүн жакшы сезип или боз болот? Адам канчалык көп кыймылдаса, ал өзүн жакшы сезип чыйрак болот. Бул жерде туура варианты Б'сы. Адам канчалык көп кыймылдаса, ал өзүн жакшы сезип чыйрак болуш керек. Туура вариантын белгилеген экен, сөзсүз түрдө сохранить басып турушубуз кажет. Антпесе биздин упайда эсептөбөй коет. Жүрүм-турум эрежелерин билсек, каалагандай сүйлөшүүнү туура түзө алабыз. Көбөйтүүнүн эрежелерин билсек, биз каалагандай мисалды чыгара алабыз дейт. Бул жерде туура варианты Г'сы, анткени биз синтаксисти билсек, каалагандай сүйлөмдөрдү туура түзө алабыз. Сенин досуң ак жүрөк, жылдызы ысык, ак кол, кыскасы эң мыкты. Бул туура вариант эмес, жоон көкүрөк туура вариант эмес, Б'сы деп белгилеп алдым. Акырында баарын белгилеп бүткөндөн кийин завершить тестти басабыз. Мынакей, баардык суроолорду туура белгилеген үчүн мага 100% туура кылдым деп айтып жатат. Мына 1 мүнөт 43 секундда аткарып бүттүм. 5 суроонун 5-өсүн тең туура кылып, 25 жылдыз жанытып, 100% результат бердим демек. Мына ушинтип ар бир окуучуга маалымат, ошондой эле бул маалымат мугалимге дагы келип түшөт. Сиздер менен Мөлтөрөк сайтындагы тест түзүү боюнча жол-жобону көрсөткөн, же болбосо өзүмдүн жасаган иштерим боюнча бөлүшкөн мен Бердиева Гүлназа болдум. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат.